Чүй шаарында ипотекалык үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүп жатат. Биз азыр Алымбек Датка жана Курманжан Датка көчөлөрүнүн кесилишиндеги мурдагы Өрүк базардын жайына салынып жаткан Асман Резиденс 1 турак-жай комплексиндебиз. Мында жалпы 37 блокто курулуш жүрүп жатат. Эң алдыңкы башталган үйлөрдүн экинчи кабатында курулуш бүтүп, үчүнчү кабатында жүрүп жатат. Бул Асман Резиденс курулуш комплексинде азыркы учурда 650 адам эмгектенип жатат. Биринчи башталган домдордо эң алдыңкысы 3-чү кабатка жетип калдык. Эң арты фундаментный плитаны куйдук. Күз айларында аракет жасап атабыз. Бир аз жумушчу топтон кичине аксап калдык. Себеби азыр мына Достук айылы көчү бул жака жаңы Достук айылы салынып атпайбы? 25%га жакын жумушчу тобубуз азыр ал жака бөлүнүп кетти. Себеби үйлөрүбүз ошол жака жакын экен. Эми дагы бөлөк областтардан жумушчу топторду чакырып атабыз. Турак-жай комплексинин жалпы аянты 7 гектар. Мында 12 кабаттан турган 37 блок үй чөт. Ал эми батирлердин жалпы саны 2364. Мында ипотекалык компания 3 бөлмөлүү 348 батир, 2 бөлмөлүү 912 батир, 1 бөлмөлүү 1106 батир салууда. Минус 2-си автопарковка болот. Анан минус 1-и кладовка болот. Көп кабаттуу үй болгондугу үчүн майда чүйдө нерселерди ар бир квартирага бөлүнөт, ал берилип, майда чүйдөсүн ошол жерге коюп, анан биягы 12 этаж болот. Андан жогорусучу. Андан сырткары айлана чөйрөсүндө детский площадка болот, озеленениялар болот, территориясында охраняемый зона болот. Мында сырткары Баткен шаарында дагы 2 даректе мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Менин үйүм программасы аркылуу турак-жай комплекстери курулуп жатат. Алар Сыдыков көчөсүндө жана Абдрахманов көчөсүндө орун алган. Областной прокуратуранын артында жайгашкан 23 блоктон турган дом чөт. Квартиранын количествосы 1356 квартира чөт. Курулуш мындан 2 ай мурун башталган бул жерде. Азыркы күндө бул жерде 400гө чукул адам жумуштанып атат. Арматур токушуп, опаловкаларды жасап, сварка, бетон куюшуп, основной монолит жумуштарын алып барып атат местный. Курулушчулардын маянасы өз убагында берилип атат. Материалына карап келсек, жалаң российский арматуралар, российский лес, российский фанераларды колдонуп, өтө качественный кылып куруп атабыз биз. Ал эми Абдрахманов көчөсүндөгү мурдагы автобазанын ордуна курулуп жаткан Асман Резиденс 3 комплекси жаңы гана башталды. Аянты 1,3 гектар. Бул жерде 6 блоктон турган 12 кабаттуу көп кабаттуу үйлөр курулат. Жалпы 408 батир пайдаланууга берилет. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.